ошол келечек базар боюнча эртеңден баштап көчүрүү иштери башталат. Анткени ошол келечек базар жайгашкан жерде машина тыгындары абдан көп. Масалева көчөсүндө, Наваи көчөсүндө, Телекабатыр көчөсүндө авто тыгындарды жаратып, ошол биздин шаардын тургундарына, ошондой эле шаарга кирген коноктордун мындай ыңгайсыз шарттар түзүлүп жатат. Ошонун негизинде эртеңден баштап келечек базарды көчүрөбүз. Урматтуу маалымат булактары, урматтуу журналисттер, мынау келечек базар боюнча биз аларды, жана орусча айтканда, мы на улице их не выгоняем. Аларды көчөгө эле монтатып, вытворять этип болду, базар жабылды, базар иштебейсиңер деген жерибиз жок. Даяр базар куруп койдук. Даяр базар, жибек жолу деген катнакай кылып базарды куруп койдук. Алдында бир аз жумуштары калды, алар барып иштей турган соода түйүндөрү даяр. Андан сырткары биздин маалыматка ылайык ал жерде 502 соода орunu бар. Алардын ичинен 382 ишкер ижарага алышты. 382 жаран. Биз, урматтуу коллегалар, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу журналисттер, 382 соодагерге дагы кайталап коеюн, 382 соодагерге биз ошо жибек жолу базардан бекер точка беребиз. Бекер. Алар айтып атпайбы, $10,000 алып атабыз, $15,000 алып атабыз, $7,000 алып. Такого нету. 382 кишиге, то есть 400 кишиге биздин өзүбүздүн ошол жерде эмебиз бар, жанагындай долябыз, мэриянын долясы. Ошол жерден бизге 400 точка ажыратып берди, 400 соода орunu. Ошону 400 соода орун ошолорго, соодагерлерге бекер беребиз. Ал жерде жер акысын төлөшөт, налоговый патентин төлөшөт, болду, башка эч нерсе төлөбөйт. Дагы бир кошумча маалымат, ошол жерде жана биздин инвестор жанагы эшигинен бери жанагы жалюз эшиктерди электро эсептегичтерди коюп койгон экен. Ошол азыр соодагерлер менен сүйлөшөбүз. Ошондо кошуп төлөп берсе жакшы болот эле. Анткени жана бекер оокат эле болбой калат го. Ошон үчүн ошол эшигин, то есть жалюзун и электр эсептегич счетчиктердин акчасын төлөш керекке туура болот.